иш козгош керек, провокация кылыш керек, разобщать этиш керек, досье чогултуш керек, компромат чогултуш керек деген адам кантип адам укугун коргойт? Балким жакшы генералдыр, жакшы адамдыр, мен да жакшы билем, билимдүүдүр. Бирок табиятынан күч органдарында жүргөн адам кантип кайра күч органдары менен күрөшөт? Омбудсмен бул күч органдары ГСИ, КГБ, милиция менен күрөшөт турган орган. Адам укугун бузбагыла деп. Губернатор, аким, айыл өкмөт эч качан өнүктүрө албайт. Алардын жамандыгында же чабалдыгында эмес деп алардын мүмкүнчүлүгү жок. Региондорду өнүктүрө турган бул инвестиция менен эле акча. Эгерде ири бизнес, ири инвестиция региондорго барсынчы, эл артынан чууруйт. Жумушчу орундары болот. Эл болгон жерде өнүгүү болот. Эл болгон жерде тартип болот. Эл болгон жерде регион өнүгөт. Демек, ири ишканаларды өсүкөлгөн мисалы үчүн кайра иштетүү өнөр жайына инвестицияларга бардык шарттуу мамлекет приоритет кылып түсүп берсин. Мына Монголия ВВПнын 30% эт экспорттукка жетиптир. Эмне үчүн биз ага жете албайбыз? Биздин деле ошо Монголияныкына мындай табигый шартыбыз бар. Алар ушул эт өндүрүүнү приоритет кылып алган. Ошондуктан биз айыл чарбаны приоритет кылалы десек, өсүкөлгө, нарынга кайра иштетүү. Мына Ош менен чектеш Өзбекстан 25 миллион эли бар. Тажикстан чектеш. Эмне үчүн биз Ошко ушул инвестиция тартып, кан басым, жүрөк оорулары боюнча улуттук бир жеке менчик ишкана тартып инвестициялык климат түзүп бере албайбыз? 16-17 жылы аэропорттан келаткан эки чоң фура сотовый телефондор менен Чүй областык финансы полициясы тарабынан кармалып, эки килейген фурла, ал бир нече 5-6 миллион долларын огаты. Финполиция тарабынан кармалып, ошол соттон кийин акталып, мамлекетке бир да сотко өткөн жок, товарын да алып кетти, тигилер да утулуп кетти. Мына ошону азыр иликтеген киши жок. Инвесторлор мыйзамга ишенбейт, сотко ишенбейт. Биздин мамлекеттин инвестиционный климат түзүп берген шартына ишенбейт. Ошон үчүн инвестор келбейт да. Мына силер өзүңөр берген кагаздарда Мухаммед Шикаевич 25 миллиард инвестиция деп жазсыңар. 25 миллиард инвестиция эмес. Ал подмена понятий. 25 миллиард бул жана урматтуу депутаттар, биз уламдан улам ратификация кылып аткан карыз менен грант. 25 миллиард биз жакында карыз алабыз, анан эл аралык институттардан грант алабыз. 70% карыз, 30% грант. Ошону силер инвестиция деп жазып, кээ бирлериңер мактап атасыңар. Ой, сонун болот турбайбы? Инвестор келе элек, инвестор жок. Отток капитал отчетчик. Жумушсуздук 19%. Эксперттердин айтымында 23%. Инфляция 3,6, өсүш 5 деп атасыңар. Бирок инфляцияны жоон тери менен эл сезип атат. Un кымбаттады, билет кымбаттады, баардыгы кымбаттады. Инфляцияны биз сезип атабыз. Бирок өсүштү сезбей атпайбызбы? 11 миллиард кошумча дейт. 11 миллиард жанагы гранттардын эсебинен кошумча болуп атат. Эми эң орчундусу бул контрабанда. Мына бизде ВВП 660 миллиард сом ВВП. Ошо дүң продукциянын 37% теневой, көмүскө экономикада. Бул деген сөз, Дүйшекеевич, Мухан Дүйшекеевич, бул деген сөз 180 миллиард теневой экономикада. Андан биз салык мамлекет канча албай атат? Примерно 48 миллиард сом биз жылына ошол теневой экономиканын айынан албай атабыз. Ал эми ошол теневой экономиканын львиный доля деп коет го, эң чоң долясы бул контрабанда. Контрабанда ар бир 4-чү литр бензин контрабанда. Ар бир 5-чи пачка сигарет контрабанда. Эми ошо контрабанда деген бул бир мафия экен да. Жылына мамлекетке 500 миллион доллар жылына мамлекетке зыян тийгизип атса, ошол контрабанданы токтоткула. Контрабанда менен аеосуз күрөшкүлө. Эгерде контрабанданын мафиясын алыңар жетпесе, анда ачык айтып кеткиле, элди да өзүңөрдү кыйнабай. Мына бүгүн айткан цифровизация. Ошо цифровизацияны эртелеп койгула. Контрабанда баарыбыздын бюджеттин канын ичип аткан бүгүн контрабанда. Контрабанданы жеңсеңер, мына силерге орден бериш керек. Контрабанданы жең, аягына чейин күрөшкүлө. Биз жардам беребиз. Анан кечээ мына контрабанданы сындаган блогерди алып барып камап салдыңар. А контрабандисттерге алыңар жетпей атат. Эми ошол блогерди камап не кыласыңар, мен ошого түшүнбөйм. Ал болгону контрабандисттерди мамлекетти сындачу экен. Анда парламентти деле күнүгө сындашат. Ошолорду камайлап эмерткен. Ошондуктан ушу биз качан түшүнөбүз? Камаган сайын, репрессия кылган сайын, куугунтуктаган сайын чыңалуу жаралат.
Элдер жан дүйнөсү менен каршы чыга баштайт, анан бир күнү жарылуу болот.